Кыргыз тили 9 класс программанын бөлүмү синтаксис. Сабактын темасы көп багыныңкы татаал сүйлөм. Саламатсыңарбы балдар. Бүгүн мен үчүн эң жакшы күн. Анткени мен силердей окуучуларым менен видео сабак аркылуу жолугушуп жатканыма кубанычтамын. Анда сабакты жылмаюу менен баштайлы. Анткени жылмаюу жүрөк жылытат. Жылмаюу жакшы маанайдын башаты, жан дүйнөнүн жагымдуу шооласы. Андыктан ар дайым жылмайып жүрүүгө аракет кылалы. Жылмаюунун пайдасы көп. Изилдөөлөргө ылайык, жылмаюу адамга өзүн ишенимдүү, бактылуу сезгенге жана стрессти азайтканга жардам берет. Өтүлгөн теманы кайталоодон мурда Куштарбек Кимсанов жана Турсунали Баймуратовдун Өлкөнү өнүктүрүүчү өзгөчө өрнөктөр китебиндеги жакшылык жана жардам аттуу ой толгоону бирге окуйлу. Жакшылык жана жардам. Адамзат ушул аталыштын айланасында өмүр бою миң түрдүү бийикта, төмөн да маселелерди ортого таштап кеп козголууга болот. Төмөнүн көрүп төмөндөй бергенге караганда бийигине карай бийиктей берүү аркылуу бир гана өзүбүздүн эмес, бүтүндөй өлкөбүздүн, андагы далай тармактардын кур дегенде олуттуу бирөөсүнүн өнүгүшүнө өз салымыбызды кошо аларыбызга ишенип, ак кызмат кылуу ниетинде сапарлаш болсок дейбиз. Жалгыз боюнча жакшыртсак да болот, биригип жакшыртсак, жылдыздар сымал көрктүү да, асман ажарын ачкан таасирдүү да күч боло алабыз. Эч кимдин кемчилигин ашкерелебейли, көргөн кемтиктерди толуктайлы, жакшылык иш жасайлы, жакшы гана жумуштарды үзгүлтүксүз жасай берели. Аныбызды эч качан эч кимге милдет кылбайлы, ошондо оңолуу, өнүгүү, орун очого алып өркүндөв өкүм сүрөт. Баарыбыздын бир урааныбыз жакшылык жана жардам болсо, жашоо жагдайыбыз ылдам жакшырат. Күн баарына бирдей тийгендей, биз да жашаган жерине же улутуна, кичүүсүнө же улусуна карабай жардамчыл бололу. Мына балдар, кандай гана улуу өлбөс өчпөс омоктуу ойлор. Бул ойлор бизди бүгүнкү сабагыбызда коштоп жүрмөкчү. Ар бириңден өзгөчө ой учугун улаган пикирлерди, темага байланыштуу сүйлөмдөрдү күтөм. Мен силер менен бирге буга чейин багыныңкы сүйлөмдөрдүн түрлөрүн өткөнмүн. Теманы кайталоо үчүн берилген суроолорго жооп бергиле. Суроолор. Биринчи, жакшылык жана жардам ой толгоосунда сүйлөмдөрдүн кандай түрлөрүнө күбө болдуңар? Ал сүйлөмдөрдү окуп, далилдегиле жана өз оюңарды билдиргиле. Багыныңкы сүйлөмдөрдүн кандай түрлөрүн кезиктирдиңер? Жакшылык жасоо ар инсандын парзы деген темада багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрүнө сүйлөмдөрдү мисал келтиребиз. Жаңы тема көп багыныңкы татаал сүйлөм. Анда эмесе бүгүнкү сабактын темасы максаттары, күтүлүүчү натыйжалары менен таанышып алалы. Сабактын максаттары. Сабактын аягында силер окуучулар көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдүн түзүлүшү түрлөрү жөнүндө маалымат аласыңар. Көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдөрдүн түрлөрүн айырмалай аласыңар. Жакшылык жана жардам деген темада көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдөрдү түзүүгө үйрөнөсүңөр. Жакшылык жана жардам деген темада түзүлгөн сүйлөмдөрдү талдоо аркылуу жакшылык жасоонун, жардам берүүнүн маанилүүлүгүн туюп, адамдардын жашоосундагы ынтымак, биримдиктин ордун баалай билүүгө тарбияланасыңар. Бул максаттарыбыз ишке ашат, эгерде силер окуучулар көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдүн эрежесин, жасалыш жолдорун, түрлөрүн билсеңер, схемаларын туура чийип көрсөтө алсаңар, өз алдынча түрдүү темада көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдөрдү түзө билсеңер, берилген көнүгүүлөрдөгү сүйлөмдөрдөн көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдөрдү таап, түрлөргө ажырата алсаңар, текст түзүүдө колдоно алсаңар. Жакшылык жана жардам деген ой толгоого карата өз көз карашыңарды, далил мисалдарды келтирип, көп багыныңкылуу татаал сүйлөмдөрдү түзүү аркылуу билдире алсаңар. Балдар, төмөндөгү экранда сүйлөмдөр берилген. Ал сүйлөмдөрдү окуйбуз. Бул сүйлөмдөрдү окуганда кандай ой пайда болду? Буга чейин өтүлгөн багыныңкы байланыштагы татаал сүйлөмдөрдөн айырмаланабы же окшоштук барбы?
ой жүгүртөбүз. Сүйлөмдөр. Биринчи. Эгерде алга умтулуу болбосо, турмуш бир жактуу болсо, анда ал токтоп калбайт беле. Бул сүйлөмдө эки багыныңкы сүйлөм баш сүйлөмдө айтылуучу ойдун шартын билдирип турат. Экинчи. Жер үстүндө от кандай өчпөс болсо, суу кандай соолбос болсо, аба кандай түгөнбөс болсо, эл кандай арыбас болсо, ал да так ошондой кенч киши го дейм өзүмдүн оюмда. Бул сүйлөмдө баш сүйлөмгө карата 4 багыныңкы сүйлөм тиешелүү болуп айтылып, салыштырма мааниде колдонулду. Балдар, сүйлөмдөрдөгү берилген схемаларга көңүл бургула. Айрым учурда алда канча татаалданган ой пикирди билдирүү үчүн бир эле баш сүйлөмгө карата бир нече багыныңкы сүйлөмдөр колдонулушу мүмкүн экендигин жогорудагы сүйлөмдөрдөн көрө алдык. Алар бири-бири менен туш келди эмес, бири экинчисине карата грамматикалык жана маани жактан тыгыз байланышта тутумдашат да, сүйлөм бүтүн бир синтаксистик бирдикте айтылат. Демек, эки же андан ашык багыныңкы сүйлөмдөр баш сүйлөм менен грамматикалык жана маанилик жактан ажырагыс болуп тутумдашып, татаалданган ой пикирди билдирип турса, көп багыныңкы татаал сүйлөм деп аталат. Сүйлөмдөргө көңүл бурабыз дагы. Үчүнчү сүйлөм. Иштин жайы туура чечилгенден кийин ат көлүктөр тыңыган соң элди көздөй жол тартууга кам көрдүк. Бул сүйлөмдөгү биринчи, экинчи багыныңкы сүйлөмдөр да баш сүйлөмдөгү ойдун мезгилин билдирип турат. Төртүнчү сүйлөм. Күндөрдүн биринде Касейин комузун чертип, Микола аскер экөө эрмектешип отурган кезде Каныштын үйүнө бир капитан жигит кирди. Биринчи сүйлөм сыпат, ал эми экинчи сүйлөм мезгил багыныңкы сүйлөм өз ара тутумдашып байланышып баш сүйлөмгө багынып турат. Демек, бул сүйлөмдөрдө көрүнүп тургандай, көп багыныңкы татаал сүйлөмдүн эки түрү бар. Бир өңчөй багыныңкы татаал сүйлөмдөр жана бир өңчөй эмес багыныңкы татаал сүйлөмдөр. Төмөндө бир өңчөй багыныңкы жана бир өңчөй эмес багыныңкы татаал сүйлөмдөргө мисал келтирилген. Сүйлөмдөрдү окуп, анализ жүргүзөбүз, схемаларына көңүл бурабыз, өз алдыбызча эреже чыгарууга аракет жасайбыз. Өз эрежебизди үн чыгарып окуйбуз жана жазабыз. Биринчи сүйлөм. Эрте айдалган эгиндер сеңселип, кеч айдалган эгиндер көк майсаңдан көйнөк кийгензеп, айдоо аянты көзгө жакшы көрүнөт. Экинчи сүйлөм. Бий менен баяттанып кеткенден кийин баласынын абалы оор болсо да, жубайлар бир баладан кутулгансып жеңилденишти. Биринчи татаал сүйлөмдөгү багыныңкы сүйлөмдөр кандай деген суроого жооп берип, баш сүйлөмгө карата сыпат маанисинде келди. Экинчи татаал сүйлөмдөгү багыныңкы сүйлөмдөр баш сүйлөм менен кийин жандоочу аркылуу жана да байламтасы аркылуу байланышып, мезгил, каршы маанилеринде колдонулду. Эми өзүңөр чыгарган эреже менен бул эрежени салыштыргыла жана каталар болсо оңдогула. Грамматикалык түзүлүшү жана баш сүйлөмгө карата маанилик катышы жагынан бирдей болуп, бирдей суроого жооп берген сүйлөмдөр бир өңчөй багыныңкы татаал сүйлөмдөр деп аталат. Грамматикалык түзүлүшү да баш сүйлөмгө карата маанилик катыштары да ар түрдүү болгон эки же андан ашык багыныңкы сүйлөмдөр бир гана баш сүйлөмгө карата багынычтуу абалда келсе, бир өңчөй эмес багыныңкы татаал сүйлөм деп аталат. Өтүлгөн теманы бышыктоо боюнча төмөндөгү тапшырмаларды аткарасыңар. 195 бет 215 көнүгүү, 196 бет 217 көнүгүү. Ошондой эле жамандыкка жакшылык эр кишинин иши, жакшылыкка жакшылык ар кимдин иши деген макалдын маанисин чечмелейсиңер. Үй тапшырмасы. Теманы окуп конспектлейсиңер. Көп багыныңкы татаал сүйлөм темабыз. 216 көнүгүү О2, 218 көнүгүү жазуу түрүндө аткарасыңар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта болгула.